Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, окуучулар. Бүгүнкү ушу өлкөбүздө болуп жаткан көйгөйлүү маселелерге байланыштуу бүгүн ушу органикалык айыл чарба өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн потенциалы жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерге жана зыянкечтерге каршы биологиялык коргоо боюнча сиздерге кичине лекция окуп берет элем. Биз ушу органикалык айыл чарба департаменти органика табиятты жана адамзатты сактоо деген уран менен иш алып барабыз. Өнүгүүнүн артыкчылыктарын сиздерге айта кетсем, бул азык түлүк коопсуздугу, экинчиси болсо органикалык айыл чарбасы, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине ылайыкташуу, кластерлерди өнүктүрүү, агрокомплексти санариптештирүү жана жаңы базарлар. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле, билип аткандай эле, жергебизде көптөгөн оорулар чыгып атат. Бул оорулар болсо химиялык жолу менен өстүрүүдө, өсүмдүктөрдү өстүрүүдө, биз өсүмдүктөрдү өзүбүз пайдаланууда көптөгөн оорулардын чыгып атканын билип атасыздар, көрүп атасыздар. Ошонун биринчи кесепеттери бул болсо ушу жүрөк кан тамыр ооруларынын 2% ушу бизде өзүбүз ооруп, өзүбүздө кездешип атат деп айта кетет элем. Дагы бир оорулардын түрү онкология. Бул онкология болсо жергебизде 12% түзүп атат азыркы учурда. Кан оорулары да чыгып атат, ал болсо 6% түзүп атат. Уулануу дагы болуп атат, жаракат алуу мунун дагы проценти 8% көрсөтүп атат. Ал эми азыркы учурда ковидтен кийин ушу дем алуу жолдорунун оорулары 6%-тен 10%-ке чейин кездешип атканын өзүңүздөр деле билип атсаңыздар керек. Дагы башка оорулардан 16%-нен жергебизде ушу оорулар болуп атканын дагы айта кетсек болот. Дагы экинчи кесепет бул болсо айлана чөйрөнү булгоо факторлору болуп эсептенет. Ага болсо өзүңүздөр билгендей эле түтүн, андан кийинкиси болсо жердин, топурактын, кыртыштын бузулушу, андан кийинкиси болсо жана химиялык каражаттарды нормасынан ашык колдонгондон пайда болгон ушу айлана чөйрөнү булгоо факторлорун айта кетсек болот. Андан кийинкиси болсо мал чарбачылыгында малдарга антибиотиктерди көп санда ашык нормада колдонуу. Баягы биз касиетин жогорулатпай эле биз болсо ушу акча табууга аябай көздөштүрүп кеткенбиз. Ошондуктан антибиотиктерди сайып, малдарды бат семиртүүгө аракет кылабыз. Бул дагы ушу айлана чөйрөнү булгоодогу факторлордун бири болуп эсептелерин айта кетет элем сиздерге. Андан кийин болсо азык заттарды, өсүмдүктөрдү өстүрүүдө ошол эле химиялык каражаттарды көп нормадан ашык колдонуудан биз ошо өсүмдүктөрдүн бизге пайдалуу өсүмдүктөрдү албай, биз пайдасыз өсүмдүктөрдү алып, андан дагы ошо айлана чөйрөнү булгоо факторлоруна кирерин айтат элем. Дагы көптөгөн ден соолукка пайдасыз көп нерселерди алуудан биз көп ооруларга кездешип атканыбызды да айтат элем. Бул болсо ошо өнөр жай экономикасында экологияны бузууга кирип кеткен факторлор болуп эсептелинет. Органикалык айыл чарбасынын негизин өзүңүздөр билгендей эле табигый байлыктар түзөт. Булар болсо суу, климат, анан топурак болуп ушу 3 негизден турат. Бул суу боюнча айта кетсек, 6580 мөңгүдөгү суу ресурстарынын ири запастары мөңгүлөрдө топтолгон. Алардын көлөмү 760 миллиард куб метрди түзөт. Узундугу дээрлик 35 000 километр болгон 2000 дарыя бар деп айтсак болот. Сиздер деле муну билет болушуңуз керек. Билбесеңиздер ушу кичине маалымат бере кетейин дегем. Ал эми экинчиси болсо климат, табигый байлыктардан. Климат болсо деңиз деңгээлинен аймактын 93%-не жакыны 100 метрден жогору
85% болсо 1500 метрден жогору, ал эми 42% болсо 3000 метрден жогору жайгашкан климатты айтсак болот. Топурак болсо негизинен Кыргыз Республикасында боз топурактуу жерлер басымдуулук кылат. Сугарганда мол сугарсак, көбүрөөк сугарсак жогорку түшүм алабыз деп айта кетет элем. Тоо этектериндеги топурактын түшүмүнүн катмарында гумустун мазмуну 4,5-ке чейин жетет. Гумусту процентин жогорулатуу үчүн азыркы учурда бизде органикалык жер семирткичтерди колдонуп атабыз, өндүрүп атабыз, пайдаланып атабыз. Бул өзүңүздөр билгендей эле биогумус, биокомпост. Биокомпост болсо биогумустан айырмаланып, ал болсо органикалык калдыктардан, өз үстүнө эле үйдөн чыккан калдыктардан жасалат. Кыктан, органикалык үйдөн чыккан калдыктар, картошканын, пияздын, тамак жасаганда чыккан калдыктардын баарын кошуп, анан дагы саманды да кошсоңуздар, бул саман дем алуусун жакшыртат да. Анан бул ачыгандан кийин биокомпост пайда болот. Ал эми биогумус болсо, бул биокомпосттон айырмаланып, калифорнийский сөөл жылан менен иштетилет. Бул биогумус болсо, ошо жердин кыртышынын асылдуулугун көбөйтөт, гумусун жогорулатууга пайдаланылуучу биожер семирткич болуп эсептелинет. Органикалык айыл чарба департаменти Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаменти Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, экологиялык таза органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүнү жогорулатуу жана өркүндөтүлгөн агро биотехнологияларды жана органикалык айыл чарба технологияларын колдонууну көбөйтүү боюнча министрликтин ведомстволук уюму жана органикалык айыл чарба өндүрүшү тармагындагы ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелинет. Департаменттин тарыхына токтоло кетсек, Совет доорунда Кыргызстанда 70-ке жакын биолабораториялар уюштурулган. 1989 жылы Кыргыз эксперименталдык биофабрикасы иштөөгө берилген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1994 жылдын 1 августундагы 564 токтому менен биокаражаттарды өндүрүүчү республикалык борбор түзүлүп, ал 2007 жылы айыл суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин Кыргыз агро биоборбору болуп аталып иштеп баштаган. Ошол Кыргыз агро биоборбору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 20 февралындагы 73 токтомуна ылайык органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлүп, ушул күнгө чейин органикалык айыл чарба департаменти болуп иш жүргүзүп келатат. Департаменттин максатын айта кетсем, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, айылдык товар өндүрүүчүлөр үчүн жогорку сапаттагы жана экологиялык таза айыл чарба азыктарын өндүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана аларды алыскы жана жакынкы чет өлкөлөргө экспорттоо көлөмүн көбөйтүү боюнча жардам кылат. Ушул департаменттин максаты болуп эсептелинет. Ал эми департаменттин милдеттерин айта кетсем, министрликтин органикалык айыл чарба өндүрүшү тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу. Экинчиси болсо органикалык айыл чарба өндүрүшү жаатында тармактар аралык координациялоону жүзөгө ашыруу болуп, эки ушу милдеттерди ишке ашырып келебиз. Департаменттин түзүмүн айта кетсем, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги органикалык айыл чарба департаментинин астында аймактык филиалдарыбыз бар. Бул болсо Түштүк жергесинде Ош аймактык филиалы, Жалал-Абадтык аймактык филиалы, Баткен аймактык филиалы иштейт. Ал эми бул түндүк жакта болсо
Талас аймактык филиалы, Ысык көл аймактык филиалы жана Нарын аймактык филиалы иштеп келет ушул учурга чейин. Чүй областында болсо департаменттин астында лаборатория азыркы учурга чейин иштеп келет. Анын адреси, аймактын адресин айта кетсем, лабораториянын адресин айта кетсем, биз Новополовка айылында Депавская көчөсүндө 80 номеринде жайгашканбыз. Департаментте ар бир аймакта жана лабораторияларда өндүрүлүүчү биокаражаттар жана энтомофагдар жөнүндө айта кетсем, биолигнин 2 биокаражат өндүрүлөт бизде. Суюктук абалында биолигнин жана триходермин. Биолигнинди айта кетсем, өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн биологиялык стимулятор болуп эсептелинет. Бул биолигнинди биринчи колдонгондо себүү маалында уруктарды чылап алабыз. Андан кийин экинчи мезгили болсо вегетациялык мезгилде 5-6 жалбырак чыкканда ошондо чачыратуу системасы менен өсүмдүктөргө беребиз. Андан кийин бул түшүмдүү жыйнап алгычакты ушу биолигнинди берсек, бул эчтеке зыяны жок, анткени бул биологиялык жол менен коргоо болуп эсептелинет. Бул биолигнин болсо өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатат, тамыр системасын кеңейтет. Бардык нерсе тамыр системадан алынгандыктан тамыр системасы кеңейтилип өстүрүлгөндүгүнө байланыштуу бул жерде топурактан органикалык азыктарды майда бөлүкчөлөргө чейин бөлүп өсүмдүктөргө берүүгө жакшы шарт түзөт. Ошондуктан бул түшүмдүүлүгүн жогорулатат. Ошону менен бирге жер кыртышында топурактын асылдуулугун дагы жогорулатат. Топурактын асылдуулугу жогору болсо, түшүмдүүлүк дагы жогору деп айта кетет элем. Экинчи биокаражатыбыз болсо, бул триходермин. Биофунгицид козу-карын илдеттерге, козу-карын козгоочу илдеттерге каршы колдонулуучу биокаражат болуп эсептелет. Бул дагы суюк түрүндө сатылат. Муну дагы биринчи колдонгондо жанагы уруктарды чылоо менен, андан кийин ошондо сиздер уруктарды чылаганда биринчи эле биологиялык коргоону жасап жатасыздар деп өзүңүздөр билсеңиздер болот. Экинчиси болсо вегетациялык жолу менен 5-6 жалбырак чыкканда дагы колдонсоңуздар болот. Анан бул дагы түшүмдү жыйнап алганга чейин колдонсоңуздар. Козу-карын ооруларын козгоочу илдеттердин баарын жок кылат. Бул антагонист, өзүнө каршы чыккан организмдин баарын жеп жок кылуучу антагонист болуп эсептелинет. Бул болсо жана кара чирик, козу-карын козгоочу илдеттерге, фузариоз, ризоктомиоз, кара чирик, ушунун баарына колдонулуучу биокаражат болуп эсептелинет. Мунун баасын айта кетсем 54 сом. 1 литр 54 сом. Андан кийинки бизде дагы энтомофагдар, бул энтомофагдар пайдалуу курт-кумурскалар, зыяндуу курт-кумурскаларды жеп жок кылуучу пайдалуу курт-кумурскалар болуп эсептелинет. Бизде 5 түрү өстүрүлөт. Биринчиси болсо бул амблисейс, бул болсо жөргөмүш кенесин жана трипстерди жок кылуучу энтомофаг болуп эсептелинет. Бул трипс менен жөргөмүш кенеси көбүнчөсүн дарбыздарда, пияздарда, бадыраңда, пахтада ошолордо болуучу зыяндуу кенелерди жок кылуучу пайдалуу энтомофаг болуп эсептелинет. Бул болсо 1 гектарга 150 миңден өйдө карай жогору карай берилет. Зыяндуу курт-кумурскалардын чыкканына жараша нормалары булардыкы өзгөрүп турат, жогорулаак берилет да.
Бул амблисейстин баасы бир банкасы 135 сом, 133 сом. Ошо бир банкада 40 миңден 50 миңге чейин амблисейстин оособу бар да. Андан кийинки бул пайдалуу энтомофагыбыз габрабракон. Габрабракон бул пахта өкүчүлөрдө, көсек курттарда ошолордун курттарын жеп жок кылуучу пайдалуу энтомофаг болуп эсептелет. Габрабракондун эң негизги касиетин айта кетсек, бул өзүнүн жумурткасын ошол зыяндуу курттардын жумурткасына таштайт дагы, ошол жерде габрабракондун жумурткалары өрчүп, ал жерден зыяндуу курт-кумурскалардын жумурткалары өлүп, ошол жерден габрабракон өсүп чыгат да. Бул габрабракондун дагы бир касиетин айта кетсем, жана помидорлордун ичине кирип кеткен курттарды үзгүлтүксүз ошонун ичине кирип куртту чагат дагы, чакканда бул уже иштебей калат, ал өсүмдүккө уже зыянын келтирбей калат да. Ошону чагып, өзүнүн жумурткасын ошо куртка таштайт. Ошол өзүнүн жумурткасы курттун ичиндеги гемолимфа менен тамактанып, ал жерден ошо габрабракондун имагасы учуп чыгат. Бул габрабракон чымын түрүндөгү кичинекей түрү организм. Мунун бир даанасы 51 тыйын болуп эсептелинет. Бул болсо колдонуу ыкмасын айта кетсем, эгер 200гө жакын зыянсыз, пайдасы жок курт-кумурскалар табылса, жанагы көсек курттуу үкүчөлөр табылса, 500дөн өйдө даана габрабракон куртун берүүгө болот. Эгер ошол жерде зыяндуу курт-кумурскалар жана үкүчөлөр, көсек курттары көбөйүп кетсе, мунун нормасы дагы ошого жараша көбөйтүлөт. Үчүнчү энтомофагыбыз болсо, бул трихограмма. Бул 200дөн ашык зыянкечтерге каршы колдонулат. Трихограмманын өзгөчөлүгү бул ошол өзүнүн жумурткасын зыянкечтердин жумурткасын таштап, ошол жерде зыянкечтердин жумурткасы жок болот дагы. Трихограмма өзүнүн имагасын учуп чыгып, зыянкечтерди жок кылат. Бул трихограмма болсо майда көзгө көрүнбөйт, микроскоптон көрсө болот. Бул болсо 1 граммы 35 сом болуп сатылат. Ушу трихограмма менен габрабракон комплекстүү иштейт. Биринчи трихограмма жанагы жумурткаларын кое баштаганда, зыянкечтерге кое бергенде бул жумурткасын жок кылса, ал эми габрабракон болсо жумурткадан чыккан курттарды жок кылганга жардам берет да. Ушул экөө комплексно иштейт. Андан кийинки энтомофагыбыз болсо, бул златоглазка, алтын көз. Бул златоглазканы азыр сүрөттөрүнөн көрсөтөм. Өзүңүздөр көрүп жүргөн эле көпөлөк. Ал көпөлөк болсо нектар менен тамактанат. Бул ушу көпөлөктүн личинка, жумурткасынан чыккан личинкасы аябай коркунучтуу болот. Ал болсо ушу көптөгөн биттерди жана картошканын, колорадский жуктун биринчи фазасындагы курттарын жеп жок кылат. Ошондо златоглазканын жумурткасын биз пайдаланууга беребиз. Андан кийинки афиленус, бул болсо кантала кенесине каршы колдонулат. Кантала кенеси көбүнчөсүн алма бактарда көп кездешет. Анан бул зыянкечтерди кантип аныктоо керек деген өзүңүздөр деле билет болушуңуз керек. Бул феромонный ловушкаларды коебуз.
зыянкеш көпөрөктөрдү изилдөөгө колдонулуучу феромонный ловушкаларды коюп, ошол жерден анан кайсы зыянкештер бар экенин көрүп алып, ушул биздеги өндүрүлгөн атамекендик био каражаттарды жана энтомофагтарды колдонсоңуздар болот. Эми ушу департаменттеги өндүрүштүк иш-чаралар боюнча айта кетсем, республикадагы органикалык продукцияларды өндүрүүчүлөр биринчиден сертификацияланган эл аралык стандарттарга ылайык органикалык продукция өндүрүүчү жана кайра иштетүүчү 8 кооператив иштейт. Алар болсо пахта, дары чөп, өрүк, жапайы каперс, кара өрүк жана башка өсүмдүктөрдү өндүрүшөт. Жалпы аянты 21.149 гектар жерди ээлешет, ушул жерде иштетишет. Ал эми экинчи ПЖС системасы боюнча 9 органикалык аймакта иш жүргүзүлөт. Жалпы аянты 2667,9 гектарды ээлейт. 1097 адам эмгектенет. ПЖС системасы бул бири-бирин адамдар бири-бирин көзөмөлдөө, чарбалар бири-бирин көзөмөлдөө болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчүсү болсо өткөл мезгилдеги аймактардын саны 13 аймак бар бизде. Жер аянты 11.246 гектарды ээлейт. Пилоттук чарбалар уюшулган. 2019 жылдан бери пилоттук чарбалардын саны 133, жер аянты 3348,97 гектарды ээлейт. Республикада органикалык өндүрүш 38.411,87 гектарды ээлейт. Бул жалпы республикалык айдоо аянтын 3% түзөт деп айта кетет элем. Жанагы пилоттук чарбалар тууралуу айта кетсек, 2019 жылдан бери бизде департаментте ар бир областтарда пилоттук чарбалар түзүлгөн. Ар бир райондо 2ден пилоттук чарбалар. Бул пилоттук чарбалар органикалык айыл чарбасына өтүп, биологиялык жол менен өсүмдүктөрдү өстүрүп, химияны колдонбоочу чарбалар ушу бизде ар бир областтарда бар. Мисалы үчүн Баткенде 7 пилоттук чарбабыз бар, Ысык көлдө 20, Жалал Абадда 23, Ошто 19, Чүйдө 27, Таласта 12, Нарын областында болсо 25, бардыгы ушу 133 пилоттук чарбалар менен биз иштешебиз. Дагы пилоттук чарбалардан башка органикалык аймактар түзүлгөн бизде, ар бир областтарда түзүлгөн. Бул Баткенде 1 Зардалы айыл аймагы болуп эсептелинет. Ысык көлдө дагы 1 аймак түзүлгөн, Жалал Абадда 2 аймак, Ошто 3 аймак, Чүйдө дагы 3 аймак, Таласта 1 аймак, Нарында 3 аймак. Анан ПЖС боюнча органикалык аймакта иштер 9 аймакта жүргүзүлүп жатат. Ал эми эл аралык сертификат менен өндүргөндөрдөн 6 аймак иштеп барат. Бардыгы ушу 41 аймак иштеп жатат азыркы күндө. Жанагы биз айтып кеткен органикалык пилоттук чарбалардын жайгашуусун ушундай картасын түзгөнбүз. Пилоттук чарбалар 133 пилоттук чарбабызды көрсөтүп атабыз бу жерде. Анан органикалык аймактан 13. Ал эми сертификатталган дыйкандар 8 кооператив иштейт. Укуктук ченемдик актылар жөнүндө айта кетсем, бул Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзам 2019 жылдын 18 майында кабыл алынган. Ал эми Кыргыз Республикасынын 2017 жана 2022 жылдарда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча концепциясы 2017 жылдын 2 августунда кабыл алынып, азыркыга чейин иштеп келүүдө. Органикалык өндүрүш жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыгып, ал Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кароосуна жиберилди. Ал эми улуттук стандарттар иштелип чыкты. Органикалык өндүрүш, ал жерде өндүрүүгө, сактоого, кайра иштетүүгө жана транспорттоого карата талаптар каралган. Биздин департаментте жана
жанагы органикалык пилоттук чарбалардын жетекчилери менен чогуу окуулар уюштурулуп турат. Бул жерде биз ошо TOT окуусун окудук элек, тренерлерди окуткан, ошо тренерлер болуп окуп, ушул сертификатка ээ болгонбуз. Ошол эле ошо инвестициялар жана кызматташтык боюнча иш-чаралар боюнча айта кетсем, департаментте Койка Корея эл аралык агенттиги органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана фермерлерди потенциалын жогорулатуу боюнча долбоору 2019-жылдан бери биз менен иштеп келет. Дагы бир Япониянын Жайка эл аралык кызматташтык агенттиги менен органикалык айыл чарба тармагында кызматташуу жана түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлуп, азыркы учурга чейин иштеп келе жатабыз. Койка Корея эл аралык агенттигинин каржылоосунун негизинде ФАО менен агрокластерлер жана географиялык көрсөткүчтөр боюнча долбоор ишке ашырылууда. ОБСнин колдоосу менен департаменттин аймактык филиалдарында өндүрүштүк жабдуулар, жаңы технологиялар алынып келинип, биздин биолабораторияларда ишке киргизилип, иштелип, ушул жерде ата мекендик биокаражаттар жана энтомофагтар өндүрүүгө жакшы жардам көрсөтүлүүдө. Органикалык айыл чарбанын аныктамасы жана принциптери боюнча айта кетсек, органикалык айыл чарба бул топурак жана экосистема менен адамдын ден соолугун сактай турган өндүрүштүк система болуп эсептелинет. Бул кыйыр таасир бере турган киргизилүүчү сырьёго салыштырмалуу экологиялык процесс биологиялык ар түрдүү жана жергиликтүү айланадагы чөйрөгө ыңгайлаштырылган циклга таянат. Айыл чарба бул каада салт, инновация, илимди бириктирүү, бардык адам ортоктош боло турган айлана чөйрөгө пайда келтирип, ага таандык болгон бардык тирүү жандыктардын акыйкаттуу мамилеси жана жашоонун сапатын жогорулатууга умтулуучу процесс бул айыл чарбасы болуп эсептелинет. Жанагы мен айтып кеткен алтын көз энтомофаг бул пайдалуу. Көрүп атасыздар могу сүрөттө алтын көз көпөлөгү. Бул болсо көпөлөк өзү имагасы нектар менен эле азыктанат. Ал эми ушул көпөлөктүн жумурткасынан чыккан личинкасы жырткыч болуп эсептелинет да. Бул крокодил деген ошо эмени атты беришкен да. Бул өзүнүн астынан чыккан бүт жырткычтар, зыянкечтердин баарын жейт да. Жумурткаларын жана курттарын баарын жеп жок кылат. Бул органикалык айыл чарбанын принциптеринин бири бул ден соолук принципи болуп эсептелинет. Өзүңүздөр укканыңыздардай эле бул жерде ден соолукка кам көрүү болуп эсептелинет. Органикалык айыл чарба туруктуу болуп, топурак, өсүмдүк, жаныбар, адамзат жана жер эч качан бири-биринен бөлүнбөгөндүгүн өзүбүз деле билебиз. Органикалык айыл чарба алардын ден соолугунун жогорулашына түрткү берет жана жардам берет. Бул принцип коомдун ден соолугун, жалпы экосистеманын ден соолугунан бөлүүгө мүмкүн эместигин көрсөтөт. Башкача айтканда, дени сак топурак, дени сак өсүмдүктү берет. Ал эми жаныбарлар менен адамдын ден соолугунун жогорулашын билдирет бул нерсечи. Бул жерде ден соолук жөн гана ооруп калбоон эмес, физикалык, психикалык, социалдык, экологиялык системалуу бейпилдикти сактоо дегенди билдирет. Ушундай көз карашта органикалык айыл чарба ден соолукка терс таасирин тийгизген химиялык жер семирткичтерди, ар кандай каражаттарды, уулуу химикаттарды жаныбарларга жана антибиотиктерди жана азык кошулмаларын колдонуудан алыс болуу керектигин түшүндүрүп кетет бул ден соолук принципи. Андан кийинки экологиялык принцип болуп эсептелинет. Бул экологиялык принцип органикалык айыл чарба түрүү экосистема менен циклге негизделип, алар менен бирге иштеп, аларды туура сактап,
сактоого жардам бере турган принцип болуп эсептелинет. Бул принцип айыл чарба тирүү экосистеманын ичинде тамыр алышы керек деген принцип болуп эсептелинип, башкача айтканда, айыл чарбанын өндүрүшү экологиялык процесстер менен циклдерге негизделиши керек деп айтылат. Органикалык продукцияны өндүрүү, иштеп чыгуу, сатуу же керектөөчүлөр климат, жашоо чөйрө, биологиялык ар түрдүүлүк, аба жана сууну камтыган жалпы айлана чөйрөнү коргоп, пайда алып келиши керектигин түшүндүрүүчү бул экологиянын принциби болуп эсептелинет. Андан кийинки принциби болсо, биз акыйкаттын принцибин айтат элек. Бул акыйкаттын принциби органикалык айыл чарба жалпы айлана чөйрө менен жашоо мүмкүнчүлүктөрүндө акыйкатты камсыз кыла турган мамилеге негизделиши керек деп айтат элек. Акыйкаттык бул адам менен адамдын ортосундагы жана адамдын башка түрүү жандыктар менен болгон мамилесиндеги болгон теңдикти, урмат-сыйды, адилеттүүлүктү жана жалпы дүйнөнү башкаруучулук акыл эс менен башкарууну билдире турган принцип болуп эсептелинет. Өндүрүү менен керектөөдө колдонулган жаратылыш жана айлана чөйрөнүн айыл чарбанын ресурстары социалдык же экологиялык жактан туура башкарылышы керек дегенди көзөмөлдөөчү принцип бул акыйкаттык принциби болуп эсептелинет. Жана келечек муун үчүн кылдаттык мамиле менен бири-бирибизге айлана чөйрөгө, адамдын ден соолугуна кам көрүү бул акыйкаттык принциби болуп эсептелинет деп айта кетет элем. Андан кийинки принцип болсо, бул камкордуктун принциби. Органикалык айыл чарба этияттуулукту жана жоопкерчилик менен азыркы жана келечек муунга айлана чөйрөнүн ден соолугу менен бейпилдигин камсыз кылуу үчүн иштелүүчү принцип бул камкордук принциби болуп эсептелинет. Жанагы пайдалуу энтомофагтардан айта кетсем, бул амблисеус, бул жырткыч кене жана тамеки трипстин пахта жүргөмүш кенесине каршы колдонулуучу жырткыч кене болуп эсептелинет. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул курттарды ушул тамеки трипсинин жана пахта жүргөмүшүнүн курттары менен, жумурткалары менен азыктанып, колдонуу убагы болсо жана 25 градус менен 30 градуска көтөрүлгөндө ошондо беребиз дагы. Бул эң негизги касиети бул амблисеустун ысыкка чыдамдуулугу. 3-4 жолу бериш керек, анткени зыяндуу курт-кумурскалар 3-4 муунду берет, ошон үчүн бул жерде 3-4 жолу кайталап берүү керек. Андан кийинки дагы бир пайдалуу энтомофагыбыз афилинус, бул алма багынын зыянкечтерин кантала митесин жок кылат. Алмада, алмурутта, карагатта ошо канталалар кездешет, ошол жерлерде ошо афилинусту бериш керек да. Бул канталанын денесинен бөлүнүп чыккан лимфатикалык суюктуктар менен азыктанат. Бул афилинус канталага каршы химиялык каражат колдонуу натыйжасыз экенин азыр фермерлердин баары билип атышат. Ошон үчүн биологиялык коргоого өтүшүбүз керек деп биз айта кетет элек. Биологиялык коргоо бул алдын алуу коргоосу, алдын алууга чачылган ошо энтомофагтар болуп эсептелинет. Бул болсо колдонуу нормасы 1 гектар жерге 100 дана афилинус колдонулат. Ушул энтомофагтарды жана биокаражаттарды биз органикалык айыл чарба департаментинин лабораториясында өнүктүрөбүз, өстүрөбүз жана фермерлерге жардам көрсөтүү максатында өзүбүз барып чачып көрсөтүп беребиз. Андан кийин заявкаларды алып өстүрүп лабораторияда ушу фермерлерге ушу айыл чарба өсүмдүктөрүн таза жана экологиялык жактан таза жана ден соолукка пайдалуу кылып өстүргөнгө ушул каражаттарыбызды өстүрүп келе жатабыз. Бизде ошо пилоттук чарбалар, органикалык аймактар 2019 жылдан бери түзүлүп, азыркы күнгө чейин иштеп келет.
Мисалы үчүн азыркы мезгилде айта кетчү чоң чарбалардан Тосор органик, Маман, анан агросервис Ысык көлдө жайгашкан ушул кооперативдер Койка эл аралык агенттиги менен иштеп, азыр жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатышат. Ал эми чүйдөн болсо Тамат Кежи, Райымбек ушул чарбалар биз менен иштеп, өзүлөрүнүн айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден жана илдеттерден коргоо үчүн биздин ушу өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштө өндүрүлгөн био каражаттар триходермин, биолигин менен энтомофагтар пайдалуу курт кумурскаларды бизден алып, адамзатына, элдерге пайдалуу биологиялык жол менен өсүмдүктөрдү өстүрүп, ушу республикада бардык магазиндерде ушу өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү сатып келүүдө. Дагы ушул өсүмдүктөрдүн өсүшүн жогорулатуу үчүн эң негизгиси бул топурактын асылдуулугун жогорулатыш керек. Азыркы учурда ушу топурактын асылдуулугун жогорулатыш үчүн биогумусту өндүрүп келатабыз. Ушу биздин пилоттук чарбалардан көптөгөн чарбалар ушу биогумусту өндүрүшөт. Анын ичинен биз Мамазакир Каримович өндүргөн, жетектеген Асан ата чарбасын айта кетет элек. Дагы көптөгөн ар бир областтарда ушу биогумусту жакшы өздөштүрүп келатышат фермерлер. Дагы аны сатып да келатышат. Ошого дагы биз көптөгөн жардамдарды көрсөтүп келебиз. Бул биогумусту пайдаланууда жер кыртышынын, топурактын гумусун 4-төн 5-ке чейин көтөрүүгө, процентте көтөрүүгө болотугун айта кетет элек. Бул биогумусту жасап атканда биздин биолигнин жана триходермин био каражаттарын колдонсоңуздар, ачытканга бат таасирин берет эле деп айта кетебиз. Он 15 метр. Oturuyor, çoğunluğu değil. Bakansa otursun bile, başında otur. Normalde oturasın, bu tudakta. Senin de secendeli okusu günahda. Tudağı olabilir. Болуп окшойт. Органикалык айыл чарба департаменти бул ушу товар өндүрүүчүлөрдүн, азык өндүрүүчүлөрдүн сапаттуу жана экологиялык жактан таза азыктарды өндүрүүгө жана аларды жакынкы жана чет мамлекеттерге сатууга көмөк көрсөтөөрүн айта кетебиз. Азыркы учурда ошо сертификацияланган кооперативтерден 6 кооператив иштеп атат. Ошолор ушу биздин биопрепараттарды жана каражаттарды колдонуп, таза азыктарды өндүрүп, ошолорду чет мамлекеттерге чыгарып атат деп айтсак болот. Бул өзүбүздүн жана Баткен областынан, Баткендеги пилоттук чарба, Алыштан пилоттук чарбасы чет өлкөлөргө өзүнүн Баткендин өрүгүн чыгарып жатат, экспорттоп жатат. Андан кийин биосервис пилоттук чарбасы, ал болсо кара өрүктү чыгарып жатат чет мамлекеттерге, пахта чыгып жатат. Ушул азыктардын баарын биологиялык жол менен химияны аралаштырбай таза өндүрүп, ушу органикалык стандартка туура келген үчүн сертификация алынып,
бул чет өлкөлөргө экспорттолуп жатат деп айта кетет элек. Баарыңыздарды ушу органика айыл чарбасына өтүшүңүздөргө кеңеш берет элек. Анткени бул органикалык айыл чарба өндүрүшү биологиялык жол менен химияны колдонбой өндүрүлгөн азыктарды колдонгондо жанагындай көптөгөн оорулар менен оорубай, адамзат ден соолугу чың болот эле деп айтат элем. Андан дагы бир эмеси топурактын асылдуулугу жогорулап, топурактагы гумустун проценти көбөйүп, топурактагы асылдуулук көбөймөк. Жаныбарлар, ал жердеги жашаган жаныбарларга дагы оорулардан, көптөгөн оорулардан арылат эле деп айтат элек. Бул органикалык айыл чарба менен иштөө. Ушул пайдалуу энтомофагтардан айта кетсем, 5 түрү өндүрүлүп, дагы көптөгөн пайдасыз курт кумурскаларды жок кылуучу пайдалуу энтомофагтар бизде байма-бай өндүрүлүп келет. Аларды санап кеттим, 5 энтомофаг. Химияны колдонгондон көрө ушу биологиялык жол менен өндүрүүдө акча каражаты дагы аз сарпталат деп айтат элем. Мисалы ушу энтомофагтардан амблисейсту айтып кетсек, бир банкасы 135 сом болуп жатат да. Ал эми габрабракондун болсо, бир даанасы 51 тыйын. Алтын көздүк болсо, 1000 даанасы 24 сом 48 тыйын да. Ошон үчүн сиздер дагы ушу органикалык айыл чарбасында өндүрүлгөн каражаттарды колдонсоңуздар, акча каражатынан дагы утушка ээ болот элеңиздер деп айта кетет элем. Ушу өзүбүздө өндүрүлгөн ата мекендик био каражаттарды жана ушу энтомофагтарды алып колдонууңуздарды айта кетет элек. Биздин ушу адрес Дарегвис болсо, Новопавловка айылы, Диповская көчөсүндө 80 номерде жайгашкан органикалык айыл чарба департаментинин лабораториясында ушул био каражаттар жана энтомофагтар өндүрүлүп келет. Жана ар бир областтардагы аймактарыбызда, ар бир аймактарда филиалдарыбыз бар, ошол жерде дагы өндүрүлүп келет. Ошо филиалдардагы адрестерин айта кетсем, Ош областында, Ош шаарында, Кара Суу көчөсүндө өндүрүлөт. Ал эми Ысык көлдө болсо, Каракол шаарында, Кутманалиев көчөсүндө өндүрүлөт. Жалал-Абадта болсо, Сузак районунда, Сузак айылында өндүрүлөт. Таласта болсо, Кара Буура районунда, Кызыл Адыр айылында, Промзона көчөсүндө ушу филиалдарыбыз иштеп атат. Ал эми Баткенде болсо, Баткен шаарында, Нуриев көчөсүндө, Нарында, Нарын шаары, Райымбеков көчөсүндө ушул даректер боюнча барып, ушул өзүбүздүн ата мекендик био каражаттарды жана энтомофагтарды алып колдонсоңуздар болот. Ден соолукту сактоо үчүн, айлана чөйрөдөгү абаны сактоо үчүн, көп жашаш үчүн ушу биологиялык жол менен коргоп, ушу өсүмдүктөрдү өстүргүлө деп биз ураан чакырып айта кетет элек сиздерге.